Söйлөттү, костюмчу менен деген Sen аябай сүрдүү көрүнөт экенсиң. генде бар нерсеби? Ата бабаларыңыз тарапта Боюнда жок эле аялды төрө дегендей кылып атасың. Кыйнабачы депчи. ыкмасын түзүп, жазып, китеп кылып жазып, ушул төкмөлүктүн деле. Кудай буюрса бир өзүмдүн мектебимди ачайын деген оюм бар. Мына азыр Жеңишбек акын отурат. Дароо эле ушундай боюнча пайда боло калган эмес да. Ийгилик оңой келбейт, ачуусун да көрүш керек. Бир болот, эки болбойт, үч болбойт дегендей, бирок бир күнү болот. Негизи эле ушул динге келүү кандай болуп калды, ушул жолго келүү? Алла Тааланы улуктап, ырдап, сүйлөп баштагандан бери мойнумдан жугунду кете элек. Министр болсом болмок экен деген ушул ойлор болобу кээде? Кыргыздардын кыялынын туу чокусу депутат болуу деп коет го. Төкмө акындар канчалык деңгээлде акты ак деп, караны кара деп айтып атат, чындыкты айтып атат. Айта турган учур болот, айтпай турган учур болот. Төкмө акындан сурайынчы, коррупция боюнча. Эскертүү берип бийлигиң эстерине салды окшойт. Тоготпосторго акыры токмокту колго алды окшойт. Бирок чычалап кээ бир сөздөргө чындыктан дагы тайды окшойт. Каяша кылган бүт жанды каматып торго салды окшойт. Кыргыз тилинин азыркы акыбалына көз карашың кандай? Азаттыктан чалып калды. Саламатсызбы Жеңишбек мырза, сизди УКМКга чакыруу боюнча билели дедик эле деди. Сиздер адашып калдыңыздар окшойт деди. Жок, кече тил боюнча жазган экенсиз, тигинде мындай дегенде эле оюма кылт этти. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, катталуучулар. Бүгүнкү ушу биздин маектин подкасттын мейманы Төкмө акын, поэзия жагынан да акын деп койсок болот, чыгармачыл инсан, көрөнгөлүү инсан Жеңишбек Жумакадыр. Кош келипсиз биздин студияга. Чоң рахмат, кош келдик досум. Жеңишбек Жумакадыр 1977 жылы 9 майда Нарын облусунун Нарын районундагы Эмгекчил айылында туулган. Эмгек жолун 1992 жылы 15 жашында Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык академиялык драма театрында алып баруучу сатирик болуп баштаган. 1997 жылы Москвадагы Шепкин атындагы жогорку окуу жайга тапшырып, аны 2001 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. 2001 жылы КТРКнын алдында ачылган Учур телетеатрынын түптөөчүлөрүнүн бири. Ал жерден бир нече спектакльдерде роль жаратып, Жалил Садыковдун Ак мөр спектаклинде Хан Жантайда ойногон. 2002 жылдан 2006 жылга чейин 21 кылым радиосунда өнөр алды кызыл тил берүүсүн алып чыгып турган. Жеңишбек Жумакадыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Жеңи жоктун кут жылдызы алтын төш белгисинин алгачкы ээси. 1993 жылдан бери көптөгөн эл аралык жана республикалык айтыштарды жеңүүчүсү болуп келүүдө. Жеңишбек Жумакадыр жакында эле үй бүлөсү менен Америка Кошмо Штаттарына туруктуу жашоого көчүп кетти. Бул маектешүү подкасты ошого чейин болгон маек. Сенин студияңа келгенде сен аябай сүрдүү көрүнөт экенсиң. Менин студиямданбы? Маңдайыңдан карасам, илгерки эле досум ошол бойдон экенсиң. Жапжаш келишкен жигит дегендей. Илгери бир эки абышка сүйлөшүп атат дейт. Бирөөсү айтат экен, жаш кезде кандай жигиттер элек, көзүбүздөн нур жааган келин кыздын баары бизди карачу эле, жолборс жүрөк, сүрдүү, мыкты жигиттер элек. Айрыкча мен. Азыр аябай картайып атыкпы, көзүбүз чекчейип, белибиз бекчейип, кебетебиз кетип, айрыкча сен деп коет дейт. Анысыгарындай сен ошол бойдон экенсиң, биз болсо өзгөрдүк, чач түшүп кайра чыгып эле. Экөөбүздү карап отурган көрөрмандар мени журналист катары, сизди Төкмө акын катары эмес, депутат катары мындай сөйлөттү, костюмчу менен дегендей. Бири-бирибизге комплимент ушундай болсун башында. Мактап коелу, ушинтип айт дегендерибиз. Жеңишбек акынды Төкмө катары билишет. Комузун алып, элге төккөн, сөздү куйруштура сүйлөгөн, кыргыздын көөнө сөздөрүн катыра өзүнүн ошол ыр түрүндө жеткирген, ушул төкмөлүк менен жеткирген бир акын катары жакшы билишет да. Ошол төкмөлүк негизи муну мектепте окуп алган сыяктуу, университетте үйрөнүп алган сыяктуу, же бир ушул өнөрпоз адамга барып эле айтса, анан тыңдап туруп үйрөнүп ала турган эле бир оокатпы бул? Же бул баягы генде бар нерсеби? Мисалы үчүн ата бабаларыңыз тарапта же болбосо таяке тарапта, ушу сурайын дедим эле. Менин өзүмө келе турган болсом, мен кайсыл атамдан келгенин мен айта албайм. 7 жашымда мен атамдан айрылганмын. Анан айылдагы атамды көргөндөр айтат да, атам 39 жашында каза болгон. Аябай сөзмөр, апенди чалыш, куудул, анан Казыбек Казалын аябай айтчу экен. Ошондон улам демек менин аталарымда, бабаларымда бир
өнөр жаатында акын болсо керек деп ойлойм да. Анан чоң атамдын колунда чоңоюп калдым. Менин атам чоң атамдын жалгыз баласы болгон. Кийин чоң атам өткөндөн кийин катып жүргөн бир эки калың дептерин таап алдым да. Кадыресе чоң акындар деле ошол эки дептерге ыр жазып жүрүптүр, баласын арнапчы. Аябай сонун. Демек, ошо аталарымдан келаткан бир акындык өнөр деп ойлойм да. Ал эми Кудайдан кичине бир аз дарамет бербесе, өнөр бербесе, чыныгы төкмө акын болуш деле кыйын. Бул мен өзүм төкмө акынмын деп айтпайм, бирок жалпылап айтканда ошондой да. Бизге акын болот элем деп азыр айтыш жакшы, өнүгүп кызыккандар көп. Анан жаштар өзүнүн кесиби же Кудай Таала берген жөндөн башка бирок төкмө акын болом, үйрөтүңүзчү деп келгендер бар. Эки сапты уйкаштыра албайт. Канча кыйнасаң деле, аракет кылсаң делечи, анан болбой эле акын кылыңызчы дей берет. Анан мен айтам тамашалап, боюнда жок эле аялды төрө дегендей кылып атасың, кыйнабачы депчи. Дарамети барлар мына эл көрүп атат, ырдап, жамактап кетет. Бирок буга деле чоң эмгек керек, көп окуш керек, изилдениш керек дегендей. Жеңишбек, эми көрөрмандарга айтып коеюн, көлөмү жагынан мен бир аз чакандыраак, жекем көлөмдөрөөк болгону менен биз жашташпыз. Экөөбүз тең, жашыбыз тең дегендей. 77-лер деп коеюн. 77-лер, азыр ушундай чыкпадыбы? 77-лер деген ырда чыгыптı, э? 77-лер, жигиттин жигитисиңер. Жанагы кепке улай, ар бир нерсенин бир методологиясы болот, ыкмасы болот. Ыкмасын түзүп, жазып, китеп кылып жазып, ушул төкмөлүктүн деле. Момундай нерселерди кылса, жаттаганга жакшы, мондай нерселерди кылса бул уйкаштыкка жакшы деп үйрөнүп туруп анан кийин өзүнүн бир ошол төкмөлүктүн бир методологиясын, ыкмасын үйрөнүп туруп, демек акын болсо болбойт, э? Сөзсүз тубаса, ар бир кыргыз айтат го, жородо 6 сап айтат депчи. Ар бир кыргыз бир 10 сапка чейин уйкаштырат негизи. Бирок баягындай нукура төкмө болуш кыйын да, эгер дарамети болбосо. Акын болом деп дарамети барларга жаңы ыкма ойлоп таптым да. Кудай буйруса бир өзүмдүн мектебимди ачайын деген оюм бар, тез таңдай деген. Анан жаңы акындарды топтоп, ошол ыкманы үйрөтүп, эми баягы жеңи жок болуп кетпесе дагы жеңишпектей болор деген ой бар. Ошо менин азыркы оюмду, суроомду өтө так түшүндүң да. Анткени ошо кызыккандар бар да, мына өзүңө деле соц тармакта активдүүсүң, анан комментарийлерди окуйбуз. Жеңишбек байке, ушул менин балам ушинтсе болобу, тигинтсе болобу деп. Эми өтө бир катуу залкар болуп кетпесе дагы, мындай бир ошол Окшогон. сөздү куюлуштуруп, анан кадимкидей бир жаттап болсо дагы, жаттама акын болсо деле алар үчүн чоң бир. Анан мага өтө таасир берген кичинекей чагымдачы, акын болом дегенден кийин Барпы акын болду да. Барпалыкулов. Бул эми укмуш акында. Баардык акын укмуш. Бирок Барпынын бир окуясын окуп алып, окугандан кийин өзүм элестетип, баары бир акын болгондон кийин руханий бир күч болот экен, мындай сезимдер пайда болуп дегендей. Барып акын кандай ыкма кылган, өзүн тарбиялаган. Куурайды сайып коюп, малакайын башына кийгизип коюп, ошол куурайга ырдаган экен да. Аябай тийишип, эми өзүнүн ойлорун айткандагы, кайра ошол бер жака өтө калып, кайра өзүнүн ырдаганына өзү жооп берген. Ушинтип өзүн аябай такшалдырган экен да. Анан мен ойлой берем, жанагы шумдуктуудай акын болгон ошондой эмгектен болсо керек депчи. Эми өзүндө Кудай берген өнөр таланты бар. Мен таң калган акындардын бири ушу Барп акын да. Ошол азыркы жаштар дагы ошондой эмгектениш керек деп ойлойм. Ошол бизди дагы баягы алып баруучулукка, дикторлукка үйрөткөндө жансыз бир буюмду, предметти карап сүйлөшчү деп айтчу да. Мисалы үчүн күзгүнү карап алып өзүң менен өзүң сүйлөшүү, же күзгү менен сүйлөшүү аябай кыйын. Жанагы сен айтып аткан ушул Барпы ошо куурай менен сүйлөшүп, ошондой мындайча айтканда машыкса, анда ал чынында эле мыкты залкар бир инсан десек болот да. Соц тармактагы сенин ушул катталуучуларыңдын мындай бир комментарийлерин көп байкайм да. Айрыкча жаштар жашоодо кантип тың болуш керек, кантип мондай тигиндей кыйынчылыкка кабылдым, эми эмне кылам,
деп ушу кеңеш сураган, насаат сураган, үйүндөгү бир маселелерин айткан, кыйынчылык акыбалга кептелип анан кеңеш сурагандар дагы басымдуураак экен. Ошо бизди көрүп аткан айрыкча жаштарга, жаш үйлөнгөн, турмушка чыккан ушундай үй бүлөлөргө мындай мотивация иретинде. Мына азыр Жеңишбек акын отурат. Дароо эле ушундай боюнча пайда боло калган эмес да. Илгери бир кыйынчылыктарды көргөн, турмушта, жашоодо көп бир кыйынчылыктар болгон. Ошол кыйынчылыктардан алган бир өзүңүздүн бир мындай сабактарыңыз кандай деп күтүп аткандар болушу мүмкүн да ошого карата. Тың боло турган жигиттер кичине ачуу таттууну көрүш керек. Дайым эле барчылыкта жүрө берсе, мунун кесепети тиет сөзсүз. Бир акылман киши айтты эле, жолугуп калсам, шаарда жашаган балдарыңардын баарын айылга алып барып, айылга эле эмес, жайлоодогу кой менен жаган жерге таштап койгула бир күн. Ошо буту таштарга тилинсин. Эмне болуп кетти деп жаан төгүп койлордун жанында ыйласын. Ошондой сезимдерге келсин. Анткени ошол жан дүйнөсү ошол кыйынчылыкка бышат деп көрөт деп. Анысы кандай, азыркы жаштарды өтө деле биздин убагыбыздай кыйынчылык көргөн жокко дейм да. Сен эми билесиң да, сайыс кулагандан кийин деп абышкалай болуп сүйлөй бербейм. Ооба. Шо негизи экономикалык каатчылык болуп, ач калып, ток калып, айрыкча студент кезде ошону айтып атам да. Силер окуп жүргөндө мен үйлөнүп алдым. Анан Москвага окуп бардык. Ал жерден да кыйынчылыктарды көрдүк. Ачка калган күндөр болду. Мына менин шепкинди бүтүп келген курсташтарым көрсө эстейт болуш керек. Казан вокзалына барсаң, жанагындай кездемелерди ташыса мынча рубль берет экен деп аяка барып алып, баягы ташып, азыр акча берип коюп, алданып калган экенбиз деп башка жака барып, анан кыштын күнү, жайдын күнү дворник болуп иштедик. Жанагы кар күрөп, тазалап, бир күнү Күмөндөр байке барып калыптыр Москвага. Анан жүрүңүз сизди окуган жеримди көрсөтөйүн, анан иштеген жеримди көрсөтөйүн деп кар күрөгөн жериме алып барсам, алдыңга көтөйүн. Дароо эле ушул жерге алып келсең ыйламак экенми, сен куураган турбайсыңбы деп күлдүрүп атпайбы? Анысы кандай ачуу таттуу көрдүк. Анан жаштарга айтарым, көбүрөөк окуш керек. Өзүм ийгиликке жетем, эч кимге таянбайм, бир Кудайдан башка деп аракет кылыш керек. Кээ бирөө эми бир депутат агасы таянышы мүмкүн, кээ бирөө бир башкача күчтөргө таянышы мүмкүн да, бирок анын баары убактылуу. Жетим өз киндигин өзү кесет дегендей, ийгиликке дайыма аракет кылыш керек. Ийгилик оңой келбейт, ачуусун да көрүш керек. Бир болот, эки болбойт, үч болбойт дегендей, бирок бир күнү болот. Ошо жөн жеринен сурап аткан жокмун да, себеби биз мына бул маектен сырткары дагы сүйлөшүп жүрөбүз да, билем да. Мен мисалы үчүн ушул студент кезде баягы анча-мынча көчө шупуруп калгам, ошол темир жол вокзалына барып жүк түшүрүп калгам убагындачы. Анан сыналгыдан чыкса, ютубтан чыкса коюп эле ошондой эле жаралганда эле ошондой койгон боюнча сахнада тим эле заңкылдап төгүп аткандай, жаралгандай же эрнис сыналгыда сүйлөп аткандай эмес, кыйынчылыктар болгон дейм. Мен бир кыскача окуя айтып коеюн. Мен бир жолу Россияга кеткенмин да, жумуштап. Анан мен бир Алматыда таанышым бар болчу, ишкерлер болчу. Анан банкрот болупту. Анын бир 18-20 чыккан баласы бар эле. Ошол баласы чыр салыптыр. Эми жокчулукту көргөн эмес да. Анан апасы ыйлап мага жасаат, сени жакшы көрчү эле, бир кеңешиң керек болуп атат. Эмне болду? Биз такыр эле акчасы жок калдык. Мунункудай эмес дем, дайыма акча берип турган тиги баласына. Баласы жарнама кылыптыр. Мен бир бөйрөгүмдү сатам, акча керек депчи. Анан келгенден жолуктум. Эмне жетпейт десем, мурда мындай эле, андай эле деп. Анан мен айттым, дүйнөнү карачы деп. Согуш болгон жерлер бар. Палестинаны кара, Газаны кара, жанагындай сүрөттөрүн көрсөттүм. Түнү күнү кенедей наңгазар болгон, суу иче албай жүргөн Африкада канча аябай көп нерсе айттым, анан ыйлады. Кечирип коюңуз. Чын эле азыркы учурумда эле Кудайга шүгүр турбай депчи. Ушунчалык мындай кыйынчылыкты сезбегендер бар да. Демек азыр биздин заман жакшы да. Демек өзүбүздөгү бар нерсени кээде көрбөйбүз, Ооба да. Анан азыр кээ бирөө антип калдык, куурап калдык деп атышпайбы? Эми Кудайга шүгүр келтип эле жашаш керек деп ойлойм да. Эми кыйналгандар бар, туура биз Курман айтта эт таратып, 1 жылдан ашык эт жебегендер көрүп жүрөбүз. Бирок
колунда бар туруп деле Кудайга наалагандарга таң калам да. Төкмөлүк деген эми бул күнүгө барып, саат 9-да барып, анан 7-де кайткан жумуш эмес да. Бул өзүнчө бир ушул Кудайдын берген өнөрү. Анан кээде ушул банкир болсом болмок экен, депутат болсом болмок экен. Экөөбүз эми баягы Мекен ынтымак партиясында жүрүп калбадыкпы элди аралап. Айтпады андай сырларды. Министр болсом болмок экен деген ушу ойлор болобу кээде мындай? Мен өткөн ишке болмок экен, аттыңай дегенди айтпайм. Бул динибизде туура эмес нерсе. Кудай эмнени насип кылды, ошого шүгүр. Жетпегенге жетпей калдык дегендей. Ал эми өзүм азыр ишкермин. Бул жагын айта турган болсоң, Бизнесмен. бизнесмен, Ишкер. дагы бизнесмен болом деп эле. Анан саясат жагын айта турган болсоң, кыргыздардын кыялынын туу чокусу депутат болуу деп коет го. Мен кызыкпайм башынан эле. Эми 1-2-3 адамды убагында колдогонбуз. Адам үмүт менен жашайт дегендейчи. Бир Саид Нурси деген улуу аалымдын сөзү бар. Рахматтан куулган шайтандан жана саясаттан сага корголойм Аллахым деген. Колбаса менен саясаттын составы бирдей. Азыркы айрыкча биздин саясатка барбай эле коюш керек. Мен саясатка кирип алып таптаза болом деген киши аппак костюм кийип алып, ак көйнөк кийип алып, шахтыга кирип күбө болбойм, кайра чыгам дегендей эле кеп да. Төкмө акындын баасын, баркын мындай бир көрсөтүп турган бир параметрлердин бири болгон нерсени акты ак деп, караны кара деп айткандыгында да. Чындыкты айткандыгында. Анан бүгүнкү күндө ошол төкмө акындар канчалык деңгээлде ошол акты ак деп, караны кара деп айтып атат, чындыкты айтып атат? Айта турган учур болот, айтпай турган учур болот. Акыйкатты айтыш керек, бирок акыйкат дайым эле ар жерде айтыла бербейт деген улуу сөз бар. Бирок азыркы биздин заманда ар ким өзүнүн дараметине жараша чындыкты айтып атат. Бирөөсү кагазга ороп, бирөөсү сыйкатып, Бирөөсү кагаз короп, бирөөсү юмор кылып, бирөөсү айтайын деп келип айтпай койгондор да бар дегендей. Мени студияма келген төкмө акындан сурайынчы, коррупция боюнча. Демейде саясатчылардан, саясаттануучулардан, башка адистерден, экономисттерден сурачу элем. Төкмө акындын биздин өлкөдөгү ушул коррупция боюнча, коррупция азайдыбы, көбөйдүбү, күчөдүбү? Балким эми баягы мен билгенден поэзия саптарындагы чүргөп ыр жазып жүрөсүң, балким ыр менен айтаттырсың. Экспромтом дегендей. Коррупция боюнча. Азыркы заманда. Коррупция качан жоюлат деген суроо, бул кыямат кайым качан болот дегендей эле суроо окшойт биздин заманда. Азыркы заман жөнүндө ыр менен айта турган болсом, күн экен десем айга окшойт, күүгүмгө десем таңга окшойт. Коррупционерлер дегениң коркутуп жеген жанга окшойт, камаса деле бүтпөгөн кара туман чаңга окшойт. Эскертүү берип бийлигиң эстерине салды окшойт, тоготпосторго акыры токмокту колго алды окшойт. Тоскоолдук кылган ортодо тоо асканы жарды окшойт, каралар тобун жок кылып, калкына кулач жайды окшойт. Бирок чычалап кээ бир сөздөргө чындыктан дагы тайды окшойт. Каяша кылган бүт жанды каматып торго салды окшойт. Абакка кирип чыкпаган азыр аз эле кыргыз калды окшойт. Азыр атылбай калган мылтыктай, асылдар калдың унчукпай, акырдан жеген жем үчүн акындар калдың унчукпай, байырлап элчи кызматын баатырлар калдың унчукпай, жан дүйнөсү мандатка жакындар калдың унчукпай, жогорку кеңеш хоп майли, кантип иштеп жүрүшөт капаска түшкөн чымчыктай. Жүгүрүп жүрөт ажообуз, жатып алып ичип жеп тоскоолдук кылдык канчообуз. Опкоктун баары жоголуп, коркоктун баары жоголуп, чоңдорубуз оңолуп, ойлорубуз оңолуп, жолдорубуз оңолуп, ийгилик болсун байкообуз. Ток этер жерин айтканда, Кудайга жетет каргыштар, Кудайга жетет алкообуз. Сөздүн ичинде сөз бар, тереңинде бир маани бар дегенде бир сөз болду окшойт. Жетчүлөргө жете турган сөз болду окшойт. Эми жеке кыргыз тили боюнча мен суроосам болбойт. Анткени
акындар, төкмө акындар бул сөз менен иштеген адамдар. Ошо сөз кыргыз тили боюнча кыргыз тилинин азыркы акыбалына көз карашың кандай? Анан айтмакчы бир жылдары ошол кыргыз тили боюнча Facebook'ta bir post жаза коюп, анан УКМКга дагы чакырылып жүргөндөй болдуң эле. Бул ошонун аягы эмне болду? Ошол ыңжың эле болуп калды. Камалдыңбы, камалган жоксуңбу дегендей. Бул эми тилге байланыштуу суроо болуп атат да, эми тилге байланыштуу өзүң жазып жүрөсүң, айтып жүрөсүң. 2018 WhatsApp'tan мага бир кат келди. Мындай жасап коюптур. Келгиле кыргызча сүйлөйбүз. Кыргызча соода кылабыз. Ким кыргызча соода кылбаса соода кылбайбыз аны менен деп. Үйүнүн ордуна у экен, өөнүн ордуна о экен. Анан мен ушундай кыйынмын да, коостоп жасап оңдоп, нукура кыргызча кылып анан дешти деп кош шекит коюп туруп, Facebook баракчама коюп койдум. Кечинде койгонмун. Эртең менен эле бир жака кеткем. Ондордо үйгө келсем эле үйдөгүлөр айтып калды. Журналисттин баары чалып атат, Азаттыктан чалып атат. Эмне болду эле депчи. Ой, билбейм. Аңгыча эле Азаттыктан чалып калды. Саламатсызбы Жеңишбек мырза, сизди УКМКга чакыруу боюнча билели дедик эле деди. Сиздер адашып калдыңыздар окшойт дедим. Жок, кече тил боюнча жазган экенсиз, тигинде мындай дегенде эле оюма кылт этти. Анан Facebook'tu ачсам 4000ге жакын бөлүшүү болуптур. Ушундай пикирлер жазылган көрсө, бир ушу эсимен чыгып атат, орустун бир сайты бар экен. Ошодо жазыптыр да. Кыргыздын акыны ушинтип орус тилин кордоп, анан элди бөлүп атат, тигинде мындай депчи. Сен бирөөнүкүн эле бөлүшкөнсүң. Бирөөнүкүн эле бөлүшкөм да, бирок жүрөгүм менен бөлүшкөм да. Кыргыз тилге күйүш керек да. Анан УКМКга чакырыласың дешти. Ал жака барбай эле өздөрү келсин деп үйрөткөндөр болду. Шайырбек баштаган журналисттер жазды, Жеңишбекке бир нерсе болсо. Шайырбек Мама Токтор. Мама Токтор досубуз жазды, Жеңишбекке бир нерсе болсо биз чыгабыз депчи. Аябай колдоо көп болуп кетти. Анан тиги Бакыт мырза беле? Ошо кезде катчысы. Фамилиясы эсимден чыгып атат. Анан сүйлөдү да. Мунун каттын каяктан келгенин өзөгүн изилдеп атабыз деп анан токтоп калды. Анан дагы 2-3 аксакалдар сүйлөдү. Бул Жеңишбек өзү төкмө акын болсо тилди алып жүрүүчү. Анан бул айтпаганда ким айтат? Мунун акысы бар деп. Ошентип анан элдин колдоосу менен токтоп калды. Мен аябай ойлондум да. Өзүм кыргыз болсом, анын үстүнө акын болсом, кыргыз тилин колдойлу деп сүйлөп жазсам, анда биз эркиндик жок турбайбы? Биз эркин өлкө эмес экенбиз деп аябай кейидим да. Андан дагы жанымды кейиткени ошол комментарийлерге кээ бир эжелер жазыптыр. Тилдин балекетин аласыңбы, жөн жүрбөйсүңбү, орус тили мындай тил, андай тил деп укмуш эмчи. Анан дедим, демек биз эркин өлкө боло элек экенбиз деп ойлоп койдум. Бул 2018-жылы болгон. Ошо менен токтоп калды. Кийин караштырсак, мага айып бул 5000 сом экен. 5 жыл расмий иштей албайт экенмин. Андан көп болду расмий иштебегениме. Жүрөбүз ошентип коюп. Бул берки окуяга түшүнүк иретинде түшүнүк берилип кетти эми. Бирок негизи мындай кыргыз тилине кандай көз карашың кандай? Мындай азыр ар кандай мамлекеттик масштабтагы тигилер булар болуп атат, иш болуп атат дегендей болуп атат. Ошол эле учурда кыргыз тилге көңүл бурулбай атат. Мына Борбордогу эле 4 райондун атын алмаштыра албай койдук деп атат. Эми ар кандай мыкты нерселер болуп атат, болбой атат дегендер бар. Ошо көз карашың кандай кыргыз тилде? Ал тургай 10 тилде сүйлөгөн менин тааныш досторум бар да. Анан кыргыз тилинде бирок аябай мыкты сүйлөшөт. Бир гана кыргыз тилинде Бишкекте, мисалы. Башка жака барганда ошолордун тилинде сүйлөйт. Анан биз деле ошондой бир күйүп бышып, башчыбыздан баштап бала бакчага чейин кыргыз тили жөнүндө бир сонун нерселерди уюштуруп, күйүп бышсак деп айтат экенбиз дагы. Аракеттер болуп атат деп ойлойм да. Бирок эмнегедир мен айта албайм, бир күч бардай. Токтоп тургула, кое тургула дегендей элечи. Болбосо 4 районду алмаштырып, казактын акындары келип, андан бери ырдап атышпайбы? Мына орусташкан, орустун аттары бар, айылдар бар. Ошолор тарс алмаштырып салбайбы деп
Айтат экенбиз, анан биз себептери бар го деп ойлойм да. Бирөө айтат мынча Бир мандем бар го дегендей. Мынча акча керек, шашпай алмаштырыш керек, ана мына депчи. Анан болуп калар эми. Ислами контенттерди, ушул хадистерди айтып деп жазып жүрөсүң да. Анан бали баракелде деп ошондон өзүнө насаат алган өзүнчө бир аудитория да бар. Ошол эле учурда бул жеке эмне болуп калган деп муну трагедия катары көргөн. Бул өтө эле бир динчил болуп кетти го, бул кыргыздын төкмө акын эле деп. Анан сен болсо баягы хадистерди, Куран аяттарын өзүңдүн бир түшүндүрмөлөрүңү айтып келесиң. Анан намаз дагы окуйсуң 5 маал. Анан кийин жанагындай айт намаздарда жанагындай зекеттерге ошондой бир уюштуруучулук өзүң бир иштериң бар, элге айтпаган, айткан дегендейчи. Негизи эле ушул динге келүү кандай болуп калды, ушул жолго келүү? Бул эми Кудайдын насиби экен. Сен айткандай ошо Алла Тааланы улуктап, ырдап, сүйлөп баштагандан бери мойнумдан жугунду кетелек деп коеюн эми. Азыркыга чейин эле жазгандар бар, шыбагандар бар, жолукканда каргагандар бар. Эми баарын көтөрүп көнүп калгам. Кээ бирөө жөн эле да, же кыргызга деле күйбөйт. Кыргыздын санжарасын сурасаң эч нерсе билбейт. Жөн эле Арабиясына акча төлөйт турбайбы? Анан сен ошо Аллахты улуктай турбайсыңбы? Анан тиңде мындай деп илгертеле келатат. Канча чогулуштарда, канча жыйындарда эмне деген гана сөздөрдү укпадым. Бирок сабыр кылабыз да. Сыноо дүйнө ушундай экен да. Анан Москвада жүргөндө ошол жактан Кудай Таалам бир жол ачып койду. Анан акырындап намаз үйрөнүп, анан бул жака келип, аралашып, Өзбек ажы менен чогуу жүрүп калдым. Башында ал киши экөөбүз жакшыбыз. Кыргызга кылган мээнети бар дегендей. Андан кийин дагы бир Кимсанбай ажекемден батасын алып, Дүйшөнбек ажекемдин батасын алып, ошентип акырындап анан өзүм дагы баягы дипломун албасам дагы медреселерге барып, өзүмө ылайыктуу Куран үйрөнүп, илим үйрөнүп, андан сырткарда бир Египеттен бүтүп келген агаларым менен таанышып калдым, устаздарды таптым. Анан дүйнөдөгү мен деген чоң аалымдар менен жолукканга аракет кылдым. Изденүү да, көп нерсени көрдүм. Көп китептерди окудум. Убагында комуз болбойт, ыргыт эле ыргыт деген сөздөрдү уктум. Анан өзүм азыр эми көп нерсени түшүнүп, анализдеп, Кудай жолунда жүрөбүз. Ошондон бери. Эми элдин көзүнчө эле укмуштуудай көрүнөм деп, же болбосо элдин көзүнчө бул мындай эле турбайбы деп айтып коет экен деген менде ойдагы эч кыпындай эч нерсе жок. Мен Кудай Таалама жаккан ишти кылам, көрсөтпөй да кылам, балким кээде үлгү болсун деп көрсөтүп да кылабыз, Курман айт сыяктуу майрамдарда. Биз жараткан дейт экенбиз, мына Аллах дейбиз, Кудай дейбиз, мына астында Куран китеби турат. Деги эле ушул жараткан менен инсандын мамилеси, жаратканды сүйүү, Кудайды сүйүү деген сенин түшүнүңдө бул эмне деген түшүнүк? Бир адам бар да, отуруп алып Кудайдан кемчилик издейт да. Мисалы, канчалаган планеталар бар. Эми көз жетпейт, канча миллион, кыргызча айтканда 18.000 алам деп коет. Галактикалар бар. Анан жерди жараткан эми Кудай Тааланын күчү куш да. Биз могу адам ойлоп тапкан айфонго башыбыз жетпей, азыр эле пайызын колдонобуз да. Анан жанагыда укмуштар чыгып атпайбы, таң калып бүтө албайсың. Эми Алла Тааланын илими кандай, мисалы үчүн. Кээ бирөө мурунку депутат болуп жүргөн кээ бир агаларыбыз бар. Менен талашып жазышып калат да, Кудай жок, сен каяктагы нерсени айта бербе депчи. Жеңишбектин үйүнө кирип, Жеңишбекти таап чык десе, алардын акылына жараша айтайын да. Менин үйүмдү аңтарып, чатырга чейин чыгып, тияк биягын карабанан чыгып айтасың да, Жеңишбек жок экен деп. Кудай жок деген адам ошончо жаратылган ааламдарга, планеталарга барып келсин. Далилдесин жок экен. Эми алардын акылына жараша да. Алла Таала эч бир мындай орунга сыйбайт. Ал эзелден бар болчу, биз билебиз. Бирок Кудайга ишенмегендер ошентип эле айланчыктай берет да. Анан асылгандары ошо Кудайга ишенгендер. Анан жараткан менен байланыш,
Бул өтө керемет нерсе да. Мен кыска эле бир окуя менен айтайын. Жаратканды сүйүү кандай? Ашыктык. Ашыктык бул жиндилик. Биз жиндилердин жиндисибиз деп Мевлан айтканда, Жалалин Руми. Суудан мурда махабатка дааратал, кирдеген жүрөк менен намасың толук болбойт дейт. Баары сүйүүгө байланышкан. Ал эми жаратканды сүйүү кандай? Жинди болуш керек. Жинди десе биз түшүнгөн жинди эмес. Ушунчалык Алла Тааланын жолунда өзүңдү бер, гүлдөй болуп соолу, ошончолук ыйла, ошончолук кубан, бир гана колдоочуң, сырдашың Алла Таала болсун деп. Лейли менен Мажнундун окуясы бар да. Билесиң да, сүйүү жөнүндө. Анан ошол Мажнун жинди кыргызчасы. Көз жетпеген кенен чөлдө кетип баратыптыр да, эс тарты сүйгөнү. Чындап сүйгөн экен, оюнун баары ошол көкүрөгү сокур болгон сүйүүгө, көзү сокур болгон, кулагы дүлөй болгон, башка эч нерсени кабыл албай калган. Чөлдө кетип баратып, намаз окугандардын алдынан өтүп кетиптир. Намаздын алдынан өткөн болбойт. Намаз бүткөндөн кийин чакырат экен. Ушунчалык кенен чөлдө жол таппагансып, биздин алдыбыздан өтөсүң да. Намаз окугандардын алдынан өткөн болбойт го. Десе баягы Мажнун айтат экен, кечиресиздер, мен бир сулууга ашык болуп, көзүм көр болду, кулагым дүлөй болду. Ошол сулууну сүйүп, ошону ойлоп кетип баратып, мен силерди чынында көргөн жокмун дейт. Чындап көргөн эмес да. Ошончолук катуу сүйүптүр. Ушунчалык катуу сүйгөн да. Анан тигилерге суроо берет. Мен сиздерге суроом бар дейт. Айт десе, ушунчалык сүйүп Кудай Таалага намаз окуп атасыңар дагы мени кантип көрүп калдыңар дейт. Көрдүңүзбү? Ошончолук деңгээлде Алла Тааланы сүйүш керек, андан да жогору деген маанида. Демек намаз окуп атканда ошол кишинин өтүп кетип атканын көрбөгөнчөлүк ушундай ыклас менен берилип сүйүш керек деген маани. Андай намаз окуш эми чыныгы сүйүүгө ээ болгондорго деп ойлойм да. Жаратканды издөөнүн максатында, түпкү максатында адам өзүн өзү издейт. Мен киммин, каяктан келдим деп. Мен канткенде өзүмдүн ордумду табам, канткенде бактылуу болом депчи. Бакыт деген, бактылуулук деген ушундай түшүнүк келип чыгат да. Адам бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Адам бактылуу болуш үчүн көп ыйлаш керек. Бизде кыргызда эркек ыйлабайт деп коет го. Ким айтканын билбейм, бирок эркектер ыйлаш керек. Себеби адамзаттын улуу таажысы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз көп ыйлаган. Анын жолун жолдогон жолдоштору көп ыйлаган. Азыркыга чейин Алла Таала түшүнгөн бактылуулук издегендин баары көп ыйлашат да. Жамгыр жаабай калса, элдер түлөө кылат. Жамгыр жааса экен, жер көрктөнсө экен, гүлдөсө экен, эгин чыкса экен, ошол сыяктуу көз жаштагы жан дүйнөнү гүлдөтөт, жүрөгүңдү нурлантат. Эми бактылуулук деген бул кымбат машина айдаган, кымбат үйдө жашагандык эмес. Бул дүйнөгө эле байланып калгандык эмес да. Бактылуулук деген ал өтө чоң улуу нерсе. Ошону эңсегендер ошол бактылуулукка жетейин деп ыйлашып, тилек кылышат да. Ошону тапкан адам бактылуу деп ойлойм. Көп адамдарды көрдүк, байлык жыйган, жыйба деген киши жок. Бирок туура эмес пайдаланган. Ковидте эле көп нерсе көрбөдүкпү? Үй дылдый нерселерди. Үй бүлө тарбия маселеси тууралуу мен соол берейин деп атам. Үйдө, мына сенин үйүңдө, үй бүлөңдө уул кыздарың негизи кыргызча эле сүйлөшөбү? Анткени көпчүлүгү мындай орусча сүйлөшөт да, стандарт катары. Балдарымдын баары бирок 4 тилде сүйлөшөт. Бирок үйдө кыргызча эле сүйлөшөбүз. Кудайга шүгүр. Бала бакчага бергенде кандай? Бала бакчага бердиң беле? Бала бакчага бергенмин убагында. Орус бала бакчагабы же кыргыз? Кыргызча эле бала бакчага бергенмин. Баары сапатта окушту. Кичүү кызымдан башкасы. Баары тең башка тилдерди билет, бирок кыргызча сүйлөшөт. Ата мама папа дебейт. Ата апа эле дейт. Мама папа дебейт. Папа демекчи көп уктум, ушу папа дегендер бар экен да, мама дегендер. Пап, мам деп. Анда кыскартып ма, па деп кошот. Ошондой. Ошентишет. Менин бир орусчалык тең түшүм бар да. Киргиз. Анан бир күнү айылдан келип айттым да. Айылда сонун жаңылык бар экен десем, дейт. Жылкылардын баары уйдай болуп мөөрөп калыптыр. Жылкыларды карасаң мөө дейт экен десем,
Чо кантип ошондой болсун дейт да. Сен деле кыргыз болуп туруп орусча сүйлөп атпайсың деп тамашаладым да. Анысы карындай кыргызча эле сүйлөш керек деп ойлойм. Бирөө атасын папа дечүкен да. Анан папасы 90га чыгыптыр, той беришиптир. Анан 60-тагы баласы тойдун аягында сүйлөп атат дейт. Мына бүгүн папам 90га чыкты. 90га чыккан карыяны папа десем жарашпай атат. Ата дейин десем оозум барбай атат, тилим көнгөн эмес десе төрдөгү атасы айтат дейт. Алдыңа кетейин, атымды эле айта бер деп. Ошондой болбош үчүн кыргызча сүйлөш керек. Тарбия маселесине келгенде бир эле сөз мындай көп айтылат да. Ай балам, кызым, адам бол депчи. Эми баарыбыз эле адамбыз, инсанбыз, пендебиз мындай караганда. Бирок адам болуу деген эмне? Адам болуу деген өзүң үчүн жашабай, башкаларды дагы жашата билүү дегендик. Мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, сыноолорго чыдай билгендик, сабырдуулук, айкөлдүк, ушунун баардык улуулугун камтыган бул адам болуп эсептелет деп ойлойм. Көбүнчө мына жашоодо эмнени эстегенде сүйүнөсүң, эмнени эстегенде бир ичиң өрттөнүп кап ушул бекер ушундай болду да, бекер ушундай кылдым да деген бир арман кыласың, өкүнөсүң. Сүйүнөсүң, өкүнөсүң. Бирөөлөр эске түшкөндө элдин баарын чакырып сыйлагым келет коноктоп. Күнөөлөр эске түшкөндө кара ташты кучактап ыйлагым келет шолоктоп. Адыр мына биздин Бишкекте айрыкча борбор калаада мен кыйын сүйлөгөндү үйрөтөм, мен чечендикти үйрөтөм, ораторлукту үйрөтөм деген ушундай курстар чыкты. Үйрөткүчтөр. Өзүнүн методикалары бар, ыкмалары бар экен, ар кандай курстар бар экен. Жеке сенде ошондой бир өзүңдүн өнөрүңдү үйрөтчү бир курстар же болбосо өзүнчө бир мектеп ушундай барбы? Эл билбеген менин окуучуларым көп да, Төкмакындардан башка. Менин өзүмдү окуткан бул Желалидин Уруми Мевлана китеби болду да. Мен ошол китепти окугандан кийин көп нерсени түшүндүм. Ошолордун сөздөрүн окуп алып сүйүнөм, кубанам. Ошо мага келген сезимдерди дагы анын сөздөрүнүн баары мындай шыктандырат да. Башкаларга айтып берип, анан алдыга бир умтулгула, ийгиликке жеткиле деп сүйүнсөм деп анан кээде сабак өтүп калмай жайым бар. Менин бул Форель номер 1 кафебиз бар да. Ошол жерге жарнамасы жок эле эл көнүп калган. Кээде концерт беребиз. Анан кээде өзүмдүн жеке сабактарым бар. 20-30 бала келет дайыма. Жумасына 2 жолу келет. Эми жөн келбей эле, жөн кетпей эле шорподон ичкиле деп бирден шорпо берем. 2 иштен 1 иш деп. 2 иштен 1 иш деп анан сабак өтөм. Бул Маргулаң Сейсенбайга окшогон $50,000 төлөп ошол кишиге барганда балдар келди. Келип менин сабагыма катышып, аябай толкунданып, азыркыга чейин жашашат, рахмат деп, сабагымда ыйлагандар болот. Түшүнбөгөн жерин түшүнүп, рахмат айткандар болот. Көбүнчө шыктандырып, юмор менен аралаштырып, адамдардын жан дүйнөсүн мындай таза болушуна себепкер болсом деген оюм бар да. Мен муну жарыя кылып, мен ушундай психологмун, укмушмун деп айткым келбейт. Бирок кандайдыр бир жардамым тийсе деп ойлойм да. Урушуп аткан үй бүлөлөр бар. Түшүнбөгөндөр бар. Атам минтип койду, апам минтип койду, айрым тигинтип койду дегендер бар. Кудайга шүгүр, ошо 100% баары кайра мага бир тууган болуп, мамилелешип болуп калышты десем болот. Бул жол Кудай буйруса улана берет. Менин түшүнгөнүм боюнча ал окутуп үйрөтүү мындайча айтканда ыйман, адеп ахлак багытында экен да. Мен да кошумча суроо берейин, ошол мына төкмөлүк өнөрдө мисалы үчүн мен билгенден ошол шакирттериң бар. Эми жаман эмес шакирттер, эң мыкты шакирттер Алы, Идрис, Жылдызбек, Турат сыяктуу ушундай бир мыкты шакирттерди мындай тарбияладың да, сөздүн түз маанисинде, ачык айтканда. Анан андан башка дагы мындай мектеп десемби, же өзүнчө үйгө чакырып алыппы, же бир башка бир ыкмалар мененби мындай шакирттер барбы башкаларда?
Менин ошол окуучуларым жакшы чыгышты. Дарамети күчтүү, баягы өздөрүнүн түпкүрүндө бар дегендей да. Мен ыраазымын. Алардын кылган эмгегине өзүм суктанам дегендей. Ал эми кийинки жаш таңдайлар чыгып келатышат. Анан жана айттым го, өзүмдүн бир мектебим ачкандан кийин дагы көп сырларды үйрөтөм. Ошондон кийин дагы бир ушундай акындар чыкты деп мактана турган учур болуп калар деп ойлойм. Кудай буйрса. Кудайым буйрса. Мен азыр эки жака чыгып, Бишкекке көп токтобой, өзүмдүн жеке иштерим менен жүрөм. Анан бир кыял максатым бар, ошол ишке ашып калса, анан Кудай буйрса ошол иштерди баштайбыз. Мына бул төкмөлүктөн тышкары өзүңдүн ушул соц тармактагы баракчаларыңда мындай ыр жаза коюп жүрөсүң да. Коюлуштуруп, рифмалар да жакшы, айтайын деген бир мааниси да жакшы, адамды жакшылыкка чакырган. Ушул ыр жазган өнөрүң боюнча мына китептерди да чыгарып жүрөсүң. Ыр жазган ушул поэзияга байланышкан ушул өнөрүң тууралуу да айтып кетсең. Ырды мен мектептеги кезимден бери жазам негизи. Көбүнчө башкалардын ырларын которо кылып, пародия кылып көп жүрдүм да. Анан поэзияга келип калышым деле ошол менин балалыгымдагы аракеттеримден го деп ойлойм. Анан Насипбек Жумалиев деген агайым бар эле. Ошол киши ушу поэзия жагына көп мындай жардам берди, үйрөттү десем болот. Анан Табыл Дактанып өзүмдүн агайым, ал киши дагы көп мага батасын берип жол көрсөттү. Анан Эсенгул Ибраев, биздин залкар акыныбыз көп батасын берди, ошонун ырларын көп окудум дегендей. Эми төкмө акын ыр жаза билет деп ойлойм, баары эле. Мына бул жерде атайын мына китептерди ала келипсең, могул жакта дагы могул кагаз сүмкөнүн ичинде китептер турат окшойт. Бул кимге дегендей, бул магабы дегендей. Бул менин эки китебим, карызымдан кантип кутулдум. Бул жарнама болуп элдин баары таанышты. Муну сөзсүз окуш керек. Муну окуган адам кандай кыйынчылык болсо да чыгат да, Кудайым буйрса. Бул болсо пайгамбарымдын кыскача өмүр баяны жаштар үчүн. Калың китептерди кээ бир окубайт экен. Анан ошол пайгамбарыбызды таанытыш үчүн кыргызча сонун кылып жазылган. Бул түгөндү муну да окушса болот, укмуш. Бул жарнама эмес, бул Эрнис Кыязбыз залкар досума белек. Досума деп эле айтсаң, залкар боло элекпиз го. Рахмат чоң. Бул китеп сени издеп жүргөн жол дейт, карызымдан кантип кутулдум деген Жеңишбек Жумакадырдын китеби экен. Бирөөсү биз сүйгөн асыл зат Жеңишбек Жумакадырдын китеби. Мына эки китеп буюрса. Эми мен негизи китеп дегенде баягы жантыгыман жата калам деп ашыра айтпайм, бирок китеп окуганды жакшы көрөм. Ар кандай китептерди окуп, динийби, адабийби, ооба. Ошол китептер мен башкасын билбейм, алдын окушуң керек, сен карызың бар деп аттың беле? Ооба. Карыз кимде гана жок азыр. Сенде деле болсо керек карыз. Карыз бар, нырысы бар. Анан менин колумда китептердин султаны, кереметтүү Куран маанилеринин котормосу. Бул укмуштуудай сонун. Биздин Алмамбет Осмон уулу деген залкар аалымыбыз бар. Билем, албетте жакшы тааныйм. Көп китептерди которгон, элге өтө чоң эмгектерди кылып келген. Анан ошол Алмамбет агайыбыздын 20 жылдан бери кылган эмгеги. Бул китеп ар бир адамдын үйүндө туруш керек. Себеби кээ бирөө түшүнбөйт да Курандын маанилерин. Бул жерде карапайым эл түшүнө турган абалда, элпек тилде ушунчалык түшүнүктүү кылып которгон. Кудай Таала ушул аятта ушуну айткысы келип аткан турбайбы, мен түшүнбөй жүрүптүмүн, ушу турбайбы деп эл жата калып окуй турган китеп да. Бул экинчи жолу басылышы оңдолуп, түздөлүп, укмуштуудай оор Түркиядан басылып келди. Азыр китеп дүкөндөрдө сатылып атат. Ушул китепти урматтуу окурмандар окуп койсоңуздар, окуп жүрүңүздөр. Ар бир окурмандын үйүндө, мусулмандын үйүндө туруш керек. Китеп дүкөндөрүндө бар да, Ооба. Ошо китеп дүкөндөрдө сатылып атат. Мына кереметтүү Куран маанилеринин кыргыз тилинде котормосу жана кыскача түшүндүрмөсү. Аябай сонун.
бул жерде аяттардын котормосу, бияка түшүндүрмөсү. чечмелүү жаңы мындай түшүндүрүп берүү маанилери деп атпайбы? Ооба. Курандын өзү эмес, бирок маанилерин түшүндүрүп бергенде мындай түшүнүү мен үчүн да кызык, буюрса мен да окуйм деген ниет. Алмамбет агайыбыз, устасыбыз сага салам айтты. Анан ушул китепти дагы белек катары сага берди. Чоң рахмат. Экөөбүздүн атыбыздан да алып келгендин дагы Мен жеткирип берүү деген да бар да деп элем. баарын түшүндүм. Азыр мына маек бүтөөрү менен дагы калган каткан түшүнбөй калган нерселерди өзүм сурайм буюрса. Буюрса жакшы ниет менен Аллахтын буйругу менен Аллах калыс окуп чыгам деген өзүмдүн ниетим бар. Ооба. Авторго Алмамбет байкеге мен ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Эми жыйынтыктаганда кандай суроом калды? Башка Жеңишбекке кандай суроо берсем болот? Жекем бул мындай ушул маектин башынан бери байкап алсаңар керек, мын жөн сүйлөбөйт да. Мындай чымчып сүйлөйт, юмор менен сүйлөйт. Аны ушул Жеңишбекти билген, жакшы таныган чөйрөсү гана мындай тамашасын тамашадай кабыл албаса, мунун тамашасын түшүнбөгөндөр көпчүлүк капа болуп да жүрөт мен билгенде. Мен айтпайм. Ушул бала, ушул киши сенден капа болуп жүрөт, сенин тамашаңды түшүнбөй калыптыр деп. Ал сен айткан адам менен дос болуп алганбыз. Жакшы. Аягы ошондой болуп бүтсүн. Эми айтайын дегеним көрүүчүлөргө, көрөрмандарга, катталуучуларга жекем ушундай бир юмор менен, өзүнүн бир оригиналдуу, уникалдуу азил менен мындай адамга хикмат менен түшүндүргөндү жакшы өздөштүргөн адам да. Жанагы түкүрүк жөнүндө дагы атактуу азилиң да бар. Ошону да бир сыйра көрүүчүлөр дагы билсин, билгендер да бар. Дагы башка ушундай бир азилдериң менен айтып берсең, анан кийин маекти жыйынтыктасак. Мүмкүн болсо. Ошто Куштарбек мырза бар эмеспи, китепке жакын? Кимсанов. Ал айтат да, сен жөнүндө китеп жазышыбыз керек. Эмнеге десем, мен билет экен да, юморлорум бар, кээ бир жерде айткан сөздөр бар. Анан азыркы заманда интернеттен автор болуп алгандар бар экен. Мисалы, мен айткам, ал айткан дегендей да. Көп жанагы баягылар тобу менен жүрүп, кээ бир анекдотторду өзүм ойлоп дагы элди күлдүрүп, анан автор болуп алган да бар. Мейли, ага эч капачылык жок. Анан кээде айтып коюш керек экен, жана сен түкүрүк деп атпайсыңбы? Болгон окуяда Кочкордо. Чоң бул Рахатбек Рысалиев деген агабыз шайлап 2005-жылы жүргөнбүз. Анан жеңүүчү болуп аянтча толтура эл. Мен алып барчумун. Күмөндөр байке, Асел эже, Рамат Айтбек байке, Борончу байке баары бар. Анан сүйлөп атсам бирөө чыгып келди дагы, анан микрофонду сурабай эле жулуп алдым да, мындай. Орой эле. Оройраак. Жана мен карап калдым. Карап калсам, мага саясатыңардын кереги жок, шайлооңордун кереги жок. Мен атайын Жеңишбек сага келдим деп, баласыбы, небересиби ээрчитип алыптыр. Ушунун оозуна түкүрүп койчу. Сендей акын болсун деди да. Анан микрофон жулуп алганда мен дагы кичине микрофонду кайра алдым дагы, байке, түкүргөндөн акын болсо, аярым давно булбул болмок дедим. Элдин баары каткырып калды да. Ошону угуп калгандар бар экен, анан ошону элге жайып айтып жүрүшпөйбү. Эми юмор дегенде бул калбайт экен. Мен ушул кемчилигимби деп ойлойм да, бала кезимден. Жакшы эле мындай олуттуу адам болоюн деп келатып эле. Менимче бул текеберленүү эмес, жакшы ниет менен. Кээ бир эмес түшүнүп таарынып, бирок ушу таарынгандардын көбү кайра досум болду. Бир тууганым болду. Аябай эстеп күлүп калышат да. Эми биз билген жокпуз да, сен ушундай тамашалайт экенсиң, тиңде мындай депчи. Анан бир жолу Facebook'тан бир пост жазсам, алдына Назарбаев университетинде иштеген Дүйшөн байке агай жазыптыр да. Ушул Жеңишбекти көрсөм аябай эле жиним келет деп жазыптыр. Мен өзүм окудум да, анан агайга жаздым ошо жерде эле. Агай эмне болду дедим да. Десем, эми бир жерден тамашалаган экенмин телефон жөнүндөчү. Эсимде жок. Сен бир китептин ачылышына барганда ушинтип мени телефонум жөнүндө бирдеме дегенсиң, анан мындай деп таарынды да. Анан дароо эле түшүндүм мен юмор кылганымдычы. Жаман оюм жок да. Анан агай кечирип коюңуз, чын жүрөгүм менен кечирим сурайм дедим да. Десем деле эметпейт. Ушунча Facebook'та катышкан, ушунча адамдардын көзүнчө ийилип кечирим сурайм деп баягы жазсам, анан баягы жазган өчүрүп атпайбы. Анан мен Назарбаевга ырдап калдым да. Назарбаев сүйлөдү. Назарбаев сүйлөп бүткөндөн кийин эле мен чыктым да.
чыгып ырдадым. Анан бүткөндөн кийин эле баягы Дүйшөнбай чуркап келатат. Келип кучактап, "Ой, Назарбаев Казакстандын президенти сүйлөгөндөн кийин кыргыз акыны чыгып, жалгыз чыгып ырдаш, укмуш болду да бул" дегендер мен Байке бай Facebook'та койдум тамашалапсың. Коя тур Facebook'уңду, кеттик үйгө дейт да. Ушинтип баягы кээде юморлордун арты бир туугандык достук айланып кетет. Достошу менен аяктап турду. Бул эми жакшы сапатым деп деле ойлобойм негизи. Тарынтып алганда өзүмдү кайра жейм, тамашалабай эле койбой. Бирок ар бир тамашамда негизи мындай кара ой менен эмес, өзүмдөй көрүп, жакшы көргөн адамдарга тамашалайм да. Кээ бирөөгө чындап эле ачуураак тамашалайм, сын көз карашы менен караган кээ бир инсандар бар. Эми ал башка тема. Ооба. Жок, эми тамашалашып, тамашаны түшүнгөн, өзүң чөйрөгүңдө тамашалашканга эмне жетсин? Мен өзүм деле ошондой тамашаны жакшы көрөм. Эми жеке сенин юморуңду түшүнгөн бар, түшүнбөгөнү бар. Мен өзүм эле айтайын, сенин өзүңө байкалбайт чыгар. Бардыгы мен туулган күнүм болгондо куттуктайм, узак өмүр каалайм, бакыт таалай каалайм, тилегениңе жет, бактылуу бол деп куттукташат. Бир эле мен ушу Жеңишбек досум кээде жазат, кээде айтат: "Досум, өлүмгө 1 жыл жакындашың менен" деп куттуктайт да. Бул бир чети күлдүрө тургандагы, анан ойлонто тургандагы насаат дагы болуп кетет да. Күлөйүн десең, мынтип күлүп жүрө бербейсиң, бирок өлүм деген бар. Эми өлүм деген түшүнгөн кишиге жакшы эле нерсе. Аман болсок өлөбүз да дегенде бирин баары өлөбүз да. Жакындап атканың чындык да. Ооба. Рахмат анда жеке. Сен Кудай сени негизи ар бир эле инсанды Кудай жөн жараткан эмес. Сени дагы бир максат менен, бир миссия менен жараткан. Ошол максатты, миссияны аткаруу үчүн кандай бир жөндөн берген, өнөр берген, шык берген, анын сурагы болот дегендей, ушундай өнөр бердим эле, шык бердим эле, эмнеге пайдаландың, кантип пайдаландың деп ошол сыноодон татыктуу түрдө өтүп алышыңды, өтүп алышымды, өтүп алышыбызды мен жараткандан тилеп кетем. Анда келип ушул жакшы маек куруп берген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бүттү? Чай пай жокпу деп эле. Жок, чай азыр болду. Бияка чыгып анан. Рахмат досум. Мен да абдан сүйүндүм ушундай жаңы студия ачып, ушундай элдин жан дүйнөсүндө жүргөн чындыктарды, айта албаган сырларын чыгарып, эмгек кылып жүрө бер. Элге китеп угузуп дегендей. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат.